Саламатсыздар бардактуу телекөрүүчүлөр, Ош ТВ телеканалынын эфирдик убактысын эл сурасын көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы улантат. Биз түз эфирдебиз. Бүгүнкү программанын алкагында биз сиздер менен биргеликте өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал учурунда аткарган жумуштары жана соңку учурда көп катталып жаткан табигый кырсыктар жана алардын алдын алуу аракеттери тууралуу түз эфирде баарлашабыз. Бүгүнкү программаны түз эфирде мен Максуда Кудайбердиева алып барам. Көрсөтүүнүн соңуна чейин биз менен чогуу болуңуздар. Ал эми бүгүнкү программанын алкагында сиздин жана биздин суроолорубузга жооп берүүчү атайын конокторубуз бар. Сиздерди тааныштырып өтөйүн. Бүгүн бизде конокто өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаментинин директорунун орун басары Турузбек Ажыбаев бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Жана ошондой эле аталган министрликтин Ош шаары боюнча башкармалыгынын башчысы Нурлан Баймуратов. Саламатсыздарбы? Биздин студиябызга кош келиңиздер. Анда эң эле алгачкы суроону Турузбек мырза сизге узатайын. Ушул соңку учурларда өзгөчө ушул негизи эле жаздын келиши менен өлкөнүн аймагында табигый кырсыктардын көп катталышы бул мындай жаңылык деле, жаңы көрүнүш деле болбой калды. Негизи ушул өзгөчө сел коркунучу түштүк республиканын түштүк аймагында аябай көп катталат экен. Мына жаздын келиши менен эле Жалал Абад жана Баткен облустарында сел болуп жергиликтүүлөрдү бир топ түйшүккө салды. Мен билгенден ушул өзгөчө ошол табигый кырсык катталгандан кийин эле министрибиз баш болуп өзүңүздөр ошол табигый кырсык катталган аймактарга барып жергиликтүүлөр менен баарлашып келдиңиздер жакынкы күндөр эле. Ушул боюнча маалымат берип өтсөңүз, бүгүнкү күндө аймактарда абал кандай, жергиликтүүлөрдүн деги эле абалы кандай, ал жакта ушул табигый кырсыктын кесепетин жоюу боюнча кандай жумуштар жасалып, кандай аракеттер көрүлүп атыптыр? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр билесиздер, жаз айларынын келиши менен карлардын эриши, жаан-чачындардын жаашы жана күтүлүп жаткан сейсмикалык активдүүлүккө байланыштуу республиканын жалпы аймактарында дарыялардагы суулардын деңгээлдеринин көтөрүлүп, селдердин жүрүшү, кыртыш суулардын деңгээлдеринин көтөрүлүшү жана табигый мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардын анын ичинен эң кооптуу болуп саналган жер кечкүлөрдүн активдешүүсү мүмкүн болот да. Мына быйылкы жылы өзүңүздөр көрүп атасыздар, табигый кырсыктарга байланыштуу мына жылга салыштырмалуу жер көчкү боюнча жер көчкүлөрдүн активдешүүсү быйылкы жылдагыларга салыштырмалуу бир аз азыраак кооптуулук жер көчкүлөрү катталган жок. Эми бул жаан-чачындын тынымсыз жааганда мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, республиканын аймагында көбүнчө түштүктө катуу селдер жүрүп, бир топ зыяндарга алып келип, турак үйлөрдү, инфраструктураларга бир топ зыяндарды алып келди. Мына алардын ичинен белгилеп кетсек, мына быйылкы жылдын эсебинен эң катуу катталган жер ушу селдердин сел каптоолор боюнча мына Баткен облусунун Лейлек районунда 2 май кечке маал болуп өткөн селдин кесепеттерин мына бүт республиканын эли журту баардык массалык маалымат каражаттары аркылуу маалым болсо керек. Ал жерде тынымсыз жааган жаан-чачындан катуу сел жүрүп, бир топ турак үйлөргө кирип, башка жолдорду жана инфраструктураларды талкалап, андан башка дагы жана жоон дарыялардын жээгиндеги тосмолорду дагы бузуп, ошолордон бир топ зыянга алып келди. Ошол сел болгон күндүн кечинде эле биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинен ыкчам топ чыгып кетип, жеринде барып, ошо биздин адистер кошулуп изилдөө иштерин жүргүзүлүп, келтирилген зыяндар аныкталып, ошонун негизинде эле ошол жерде ыкчам ошо болгон табигый кырсыктардын кесепеттерин жоюу боюнча чечимдер кабыл алынып, жана кошумча күчтөр жана материалдык баалуулуктар бөлүнүп берилип, азыркы күндө ошол жерде иштер жүрүп, бир топ калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат да. Андан башка дагы мына кечээ 8 майдан 7-8 май күндөрү биздин өзүбүздүн министр башчы болуп, дагы бир сыйрадан ошо табигый кырсык катталган райондорго, ошо Лейлек районуна да барып, Исфана шаарындагы жабыр тарткан элдер менен жолугушуп, кабар алып, кандай иш-чаралар жүргүзүлүп, эмне дагы кемде карчы иштер болуп атканы боюнча жер-жерине барып өзүнүн сунуштарын жана көрсөтмөлөрүн берип, ал жерге жергиликтүү биздин баш бийликтегилерге да жана биздин күч түзүмдөргө дагы өз тапшырмасын берип кетти. Азыр жерде бир топ толук кандуу иштер жүргүзүлүп жатат. Андан башка дагы биздин министрликтин жетекчиликтеги ошо сел жүргөн Жалал Абад облусунун Аксы районунда ошол жерде болуп, Ак жол жана Жаңы жол айыл өкмөттөрүндө дагы бул сел болгон жерде
эл менен жолугушуп ошо селдин кесепеттерин жоюу боюнча кандай иштер жүргөн боюнча жалпы таанышып иштер кылып өзү тиешелүү тапшырмаларды берип келди. Андан башка дагы бул жер көчкүлөр боюнча айтып кете турган болсок, мына өзүңүздөр билесиздер, Кыргыз Республикасынын түштүк аймагында жер көчкүлөрүнүн көпчүлүгү ушул жакта катталгандыктан бул көпчүлүк жер көчкү Ош облусунун Өзгөн, Каракулжа, Алай, Кара Суу, Нокат райондорунда көп кездешет. Жалал Абад облусунун Сузак, Базар Коргон, Нокен, Аксы райондорунда, Алабык райондорунда жер көчкү, анан Майлуу Суу шаарында көпчүлүк жер көчкү кездешет. Ал эми Баткен районунда, Баткен облусу боюнча Кадамжай району менен Сүлүктү шаарында көп жер көчкү процесстер катталган, күтүлүүчү кооптуу аймактар бар. Муну жылга салыштырмалуу быйыл жер көчкүлөрдүн активдешүүсү өтө активдешкен жок. Мына быйылкы жылдын эсебинен биринчи жер көчкү Каракулжа районунун Каракуз айыл өкмөтүндөгү жетимдөө участкасында жер көчкү катталып, бирок жаңы жаракалар пайда болуп, ал туштагы ыкчам чаралар көрүлүп, ал кооптуу жерде жашаган үй бүлөлөр көчүрүлүп кетти. Андан кийин Баткен облусунун Сүлүктү шаарында Шахтерская көчөсүндө март айынын орто ченинде эски көчкү активдешип, ал жерде мурда ал жерде көчкү катталган эле, ошол жерде кооптуу жашаган калктар кайра эскертилип, мурда мамлекет тарабынан жардам алса да жашап жатышкан экен. Азыр бүгүнкү күндө ошол кооз жерге көчүрүлүп чаралар колдонулду да. Андан башка дагы биздин департамент мониторингинин адистери азыркы күндө республика боюнча 8 багытта иш алып барып, ошо жерлеринде, райондордо ыкчам нөөмөттө турушуп, жергиликтүү бийликтегилер менен жана биздин райондук бөлүмдөр менен иш алып барууда. Ар бир жер көчкүлөрдөн жана сел суу ташкындарынан кооптуу аймактарда бир сыйрадан бүт изилдөө иштери жүргүзүлүп, алдын ала чаралар боюнча элдин көрсөтмөлөр берилип, жергиликтүү бийлик ээлеринин жана кооптуу аймакта жашаган элдерге жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен ошол кооптуу мезгилде ошо жок дегенде убактылуу болсо да көчүп чыгаруу боюнча иш чараларды колуу үчүн түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү да. Азыркы бул иш чаралар азыркы күндө да улантылып жатат. Чоң рахмат. Биздин телекөрүүчүлөрдүн эсине салып өтөйүн. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирде иштеп жатабыз. Андыктан биздин катарга кошулсаңыздар болот. Экран астында көрүп турган телефон номерлериңиз аркылуу бизге түз эфирге байланышка келип, мындан сырткары WhatsApp аркылуу суроолоруңузду калтырсаңыз, биз өз учурунда жооп алып берүүгө аракет жасайбыз. Кайра эле ушул табигый кырсыктар темасын улайт, Турдубек мырза. Лейлек району аймагындагы селдин жүргөнү ушул 55 миллион сомдон ашык чыгымга дуушар кылды да жергиликтүүлөрдөн. Бүгүнкү күндө ушул аймакта, Лейлек районунда деги эле абал кандай, аларга кандай колдоолор, кандай жардамдар көрсөтүлдү дегендей. Анан деги эле ушул негизи жаздын келиши менен аймактарда селдин жүрүшү бул эми жыл сайын эле каттала турган көрүнүштөрдөн болуп калды. Ушуну мисалы болтурбоо максатында, алдын алуу максатында министрлик тарабынан кандай аракеттер көрүлүп, кандай жумуштар жасалат, ошого да токтолуп кетсеңиз жакшы болот эле. Өзүңүздөр жана айтып өттүм, мен бул Лейлек районунун аймагында жер бул көбүнчө чыгымдын кесепетинин көпчүлүк болуп, өзүңүз айткандай 50-56 миллион сомго жакын чыгаш болду. Бул жерде көпчүлүк болуп кеткени бирден бир себеби болуп, бул баягы ошол жергиликтүү элдин ошо жаңы конуш деген жер участкасында селкана өтүүчү каналдын боюна ошол тороп, ошол жерлерге турак үйлөрдү салып алып, тосмолорду курушуп, ал селкананын нугун азайтып коюп, анан ошол үчүн баягы адамдар, курулуштар туура эмес куруп алган негизинен бөлүнгөн жерлер, ошонун кесепетинен болуп, ошо көп турак үйлөргө, жанагы социалдык объектилерге, жанагы экономикалык объектилерге дагы ошо чыгарышалар ошодон болду да, жаңы конуш участкасында. Андан кийин да башка ошол жер элдин адам башка дагы кээ бир жерлерде баягы биздин курган дамбалар бир топ өз функцияларын аткарып, коргоочу иш чаралар алдын ала жүргүзүлгөндүктөн бул бир топ жерден бир топ турак үйлөрдү, бир топ инфраструктураларды суу каптоодон сактап, ошол иш чаралар жүргүзүлдү да. Азыркы мезгилде биздин министрлик барып өткөндөн кийин жергиликтүү бийлик ээлерине ошо эскертмелер берилди. Ошол селкананын тушунда, нугунда туура эмес салынып калган курулмаларды, курулуштарды, үйлөрдү баардыгын алып, селкананын нугун бошотуп, тазалоо иштери жүргүзүлүп жатат.
Андан башка дагы азыркы күндө биздин жергиликтүү район бөлүмдөрдүн кызматкерлери жана биздин кошумча күчтөр оштон тартылып барып жергиликтүү элге ошо табигый ысыктардын кесепетин жоюу боюнча иш чаралар жүргүзүлүүдө да. Анан бул жерде башка дагы айтылып кетүүчү маселелер боюнча жергиликтүү элдер дагы ар кимибиз кайрылды. Ошол ким жабыркагандар болсо биздин министрлик тарабынан жана мамлекеттик эмес организациялардын тарабынан дагы ар кандай гуманитардык жардамдар, күнүмдүк керектелүүчү товарлар жана азык түлүктөрдөн кайрылыш берилип турду. Бирок Кудай сактап, эң башкысы баягы адам өмүрүнө зыян келбегенден азыркы күндө уже толук кандуу ошол табигый ысыктын кесепеттерин жоюу иш чаралары жүргүзүлүүдө да. Кошумча техникалар бардыгы жеткирилип, күйүүчү майлар менен камсыздалып, иш чаралар жеринде кезинде жүргүзүлүп жатат. Чоң рахмат. Буюрса табигый кырсыктар жана алардын алдын алуу боюнча темага Турдубек мырза алдагы өтөрү да кайрылабыз. Азыр эми теманы башка нукка бургум келип атат. Нурлан мырза, ушул өзгөчө абалынан өзгөчө кырдаал учурунда жоопкерчиликтин ушул көпчүлүгү сиздердин министрликке, өзгөчө кырдаалдар министрлигине мындай жүктөлгөндөй болду да. Ушундай кырдаалда өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан өзгөчө кырдаал учурунда ушул жасалып жаткарылган жумуштар, жасалган аракеттер боюнча маалымат берип өтсөңүз. Саламатсыздарбы, урматтуу Ош шаарынын тургундары, Ош шаарына келген коноктор. Биринчиден Рамазан айыңыздар менен куттуктайм. Туткан орозоңуздарды Аллахым өзү кабыл кылсын. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаар боюнча башкармалыгы биз ошо 22 апрелден ошо дүйнө жүзүн каптаган коронавирус оорусу биздин Кыргызстаныбызга келген күндөн баштап биз күчөтүлгөн тартипте иш алып барып атабыз. Тактап айтып кетсек, Ош шаарында аскерлештирилген 154 аскер кызматкери бар. Аскер кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте казарменный положенияда өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал жарыяланган күндөн баштап биз казарменный положенияда иштеп жатабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Ош шаарында өзгөчө абал кече майдын 11 күнү алынды. Ого чейин биз Ош шаардык өзгөчө кырдаалдар министрлиги Ош шаарынын аймагында 7 муниципалдык аймакта биз 6 часыбыз бар. Ош шаарында ошо 6 часыбыз ар бир муниципалдык аймакка бөлүнүп, бүгүнкү күндө тынымсыз дезинфекция иштерин жүргүзүп келатабыз. Дезинфекция иштерине Ош шаарынын жаранды коргоонун кызматтары кошо тартылган. Тактап айтып кетсек, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 6 часында 65 аскер кызматкери жөө жүрүш менен дезинфекция иштерин алып барды. Ал эми пожарный машинабыз, 4 пожарный машина бүгүнкү күндө тынымсыз Ош шаарында дезинфекция иштерин жүргүзүп атат. Сөзүңүз каралды, Нурлан мырза. Бул сиз ушул жумуштар боюнча алдагы мүнөттөрдө дагы кеңири сүйлөшөбүз. Сиздин сөзүңүздү бөлүүгө туура келди. Кечирим сурайм, бизде телекөрүүчүбүз байланышта бар экен, күтүп кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Алло, саламатсыздарбы? Менин атым Айпери. Айпери, келиңиз. Сурооңузду берсеңиз болот. Менин суроом бул жерде Нурлан агайга. Айта бериңиз, биз сизди аябай жакшы угуп атабыз. Сурооңузду бере бериңиз. Менин суроом төндөкчү, Ош шаарынын тургуну болом. Ош шаарында дезинфекция иштерин көрүп атабыз. Күн сайын күндүзү аябай дезинфекция иштери жүрүп жатат. Анан кийин Нурлан агай жооп берип коесузбу? Куткаруучулардын өмүрү канчалык деңгээлде сакталган? Ошондой эле канча территория дезинфекцияладыңыздар? Анан массалык түрдө дезинфекция иштери болдубу? Рахмат, карындашым, жакшы суроо берип өттүң. Ош шаарында азыр эле баса белгилеп кеттим мен. Ош шаарында 6 аскерлештирилген часыбыз бар. Анын 4 аскерлештирилген часы, 2 ПЧ депобуз, гражданский часыбыз. Бүгүнкү күндө Ош шаарында
bir куткаруу кызматы бар. Азыр карындашым өтө жакшы маселени айтып кетти. Бүгүнкү күндө Ош шаарында ошо коронавирус жуктуруп алган ачактар 24 үй бар. Ошону биз куткаруу кызматынын отдельный министрдин буйругу менен, Замирбек Марипаевичтин буйругу менен куткаруу кызматынын часын биз толук ошо ачактарга чыгып, башка жарандар менен контакт кылбай бүгүн карантинде кармап турабыз. Ачак болгон жерге толук ошо куткаруу кызматынын куткаруучулары чыгат. Чыгып ошол жерлерди дезинфекция кылат. Аларды 15 күндөн кийин биз ошо тест, анан ПЦР анализдерин алдырып, обсерваторияга жаткызып, таза болсо анан чыгарып кайра өздүк курамга кошуп атабыз. Анан сиз айтып кеткендей, Ош шаарында 6 муниципалдык аймак бар. Бүгүнкү күндө Ош шаарынын аймагында имараттардын ичин 442.336 метр квадрат дезинфекция болду. Ошондой эле объектилердин сырттары 327.025 метр квадрат дезинфекция болду. Ошондой эле чоң жолдор 558.099 погонный метр дезинфекция болду. Биз буга карабай дагы ар күнү тынымсыз дезинфекция иштерин улантып атабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Ош шаарында эл көп жүрүүчү банктарды, аптекаларды, азык-түлүк магазиндерди, дүң базарларды биз тынымсыз дезинфекция иштерин күн сайын жүргүзүп атабыз. Жакшы, анан ушул өзгөчө абал учурунда өзгөчө кырдаалдар министрлиги ушул обсервацияда жаткан биздин бейтаптарды тамак аш менен камсыздоо жумуштары дагы сиздерге жүктөлгөн болчу. Бүгүнкү күндө ушуга токтолуп өтсөңүз, шаардын аймагында обсервацияда канча жаран жатат, аларга кандай? Бүгүнкү күндө Ош шаарында өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Ош шаарында бүгүнкү күндө башынан бери 2125 адам обсерваторияда жатты. Алардын бүгүнкү күнгө чейин 2035-и обсерваторияда жатып, ПЦР, тест анализдерин алып, таза болуп чыгып кетти. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Ош шаарында ушу ооруну, илдетти жуктуруп алган 113 адам катталып, бүгүнкү күндө обсерваторияда 90 адам жатат. Ооруну жуктурган госпитализацияда бүгүнкү күндө 2 адам калды. Анан тилекке каршы 2 адам Ош шаарында ошо каза болуп калды. Ошо биз өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаар боюнча башкармалыгы бүгүнкү күндө обсерваториянын ичинде пастелдерди, ошол жердеги жаткан адамдарды биз тамак ашы менен толук кандуу жеткизип берип аттык. Бүгүнкү күндө ошо обсерваторияда жаткан адамдар тамак ашы ошо өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери тарабынан берилип атат. Рахмат. Анан ушул обсервация темасын улай, ушул кошумча обсерваторлордун даярдалганы боюнча дагы маалыматтар чыккан болчу. Ушул боюнча дагы айтып берсеңиз жакшы болмок. Ош шаарында бүгүнкү күндө обсерваторияны 2246 места бүгүнкү күндө даяр. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, азыр мына чет мамлекеттерден студенттер, жарандарыбыз келип атпайбы? Келип атканда биз ошо обсерваторияны бүгүнкү күндө ошо 2,5 миңге жакын Ош шаарында обсерватория даяр турат. Пастелдери салынуу, алар келери менен Ош шаарына обсерваторияга жаткызып, тест, ПЦР анализдерин алып, жакшы болсо ошол үй карантинине чыгарышат. Рахмат. Анан биз бул жакта WhatsApp аркылуу келген суроолордун бирөөсүнө кезек берели. Ушул өзгөчө абал, өзгөчө кырдаал учурунда эмгектенген кызматкерлердин айлык майнасы боюнча кызыккан суроолор бар экен. Аларга айлык кандай мааниде төлөнүп берилет деген маанидеги суроолор. Эми өзгөчө кырдаалда, өзгөчө абалда биз күчөтүлгөн тартипте биздин аскер кызматкерлери тынымсыз иштеди, казарменный положенияда иштеди. Мына өкмөттүн
токтому өкмөттүн буйругу чыккан, ошо 3 есе айлык маянасын төлөп беребиз деп айтып атышат. Биздин министрибиз Замирбек Марипович дагы кече аппараттык жыйында дагы тапшырма берди. Ошону карап, убагында төлөп бергиле деген. Чоң рахмат. Биз болсо программабызды алга карай улантабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизде болсо кезектеги телекөрүүчүбүз байланышта бар экен. Суроосун кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Биз ушу Ош шаарынын тургундары болобуз. Мына Биратыр жакта, Төлөбеков жакта. Аябай жакшы суунун боюнда. Ушу сиздер мэрия ошондой эле биздин айыл өкмөтү биздин баардык немелер, жаштар баардык иштеп атасыздар. Телевизоргочулук күнүгө чоң рахмат. Күнү-түн иштеп атасыздар. Элдин келечеги, ден соолугу үчүн аябай жакшы кызматтарды атасыздар. Чоң рахмат. Сиздердин жардамыңыздар менен элдер жакшы болуп, оорулар айыгып, жакшы болуп кетсин, Нурлан Баймуратов. Рахмат сиздерге. Рахмат сизге да. Ушуларды гана айтайын дегеним. Оорубайлы, баардыгыбыз ден соолукта болойлу. Бала чакаңыздар менен тынч болуңуздар. Биздин Төлөгөн айылы дагы тынч болуп, эч убакта оорушпасын. Рахмат иним Нурлан Баймуратов. Күнү-күнү иштеп атасыздар. Чоң рахмат. Рахмат сизге да. Чоң рахмат. Жасап аткан жумушуңуздарга ыраазычылык билдирип, жакшы сөзүн айтуу үчүн телефон чалыптыр. Биз болсо программабызды алга карай улантабыз. Түз эфирдеги телефон номерлери аркылуу сиз дагы ардактуу телекөрүүчү байланышка келсеңиз болот. Бүгүнкү программанын алкагында биз өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өзгөчө абал жана кырдаал учурунда аткарган жумуштары, мындан сырткары соңку учурда өлкөнүн түштүк аймагында көп катталып аткан табигый кырсыктар жана алардын алдын алуу жолдору тууралуу түз эфирде сүйлөшүп атабыз. Биздин маекке кошулууга сиздин дагы мүмкүнчүлүгүңүз бар. Турдубек мырза, анда кийинки суроону сизге узатайын. Ушул жакынкы күндөр эле менин маалыматым боюнча ушул Ош облусунун аймагындагы жер көчкү коркунучу бар аймактардагы жарандарды коопсуз жайга көчүрүү аракеттери жүргүзүлдү. Менин билишимче, бул багытта жумуштар кандай жасалып атат? Анан деги эле ушул кооптуу аймакта, жер көчкү коркунучу бар аймакта жашаган бизде жарандар көппү? Ушул боюнча айтып берсеңиз жакшы болот эле. Бул боюнча айтып кетсем, жана белгилеп кеттим. Азыр бүгүнкү күндө республиканын түштүк аймагында жер көчкүнүн көпчүлүгү эле ушул Жалал Абад облусу менен Ош облусуна туура келет. Мына бүгүнкү күндө биздин статистика боюнча Жалал Абад облусунда 1760, Ош облусунда 2998 жер көчкүдөн кооптуу участкасы бар. Алардын ичинен болсо 543 баягы калктуу конуштар, айыл кыштактар кооптуу жерде жайланышкан, жана 321 объектилер бар. Ал жерде инфраструктура, көпүрөлөр, жолдор жана лептопод, электр зымдары токтору өткөрүлгөн мамычалар, ошолордун баардыгы келинет. Азыркы күндө биз мына бул жаз мезгили менен келиши менен жер көчкүлөрүнүн активдешүүсү фазасы кооптуу мезгил болуп тургандыктан биз алдын ала иш-чаралар жүргүзүү боюнча иш-чаралар жүргүзүп, ар бир ошол жер көчкүдөн кооптуу жашаган аймакта жашаган ар бир үй бүлөгө, ар бир үй ээлерине биздин жергиликтүү бийлик ээлери менен биздин райондук өкүлдөрдүн отуруп ар бирине бирден эскертүү кагазтарын берип, ошол жерден көчүп чыгып кетүү боюнча. Бирок азыркы күндө көпчүлүк элдер, ошол кооптуу жерде жашагандардын көпчүлүгү мурда мамлекет тарабынан акчалай жардамын, жер участоктарын алышып алып, ошол жактарда кайрадан эле ошо турмуш тиричиликтин шарттарына байланыштуу кайра ошол жер көчкүдөн кооптуу жерлерге барып өз жашоолорун улантышууда да. Азыркы мезгилде ошолордун да иш-чара жүргүзүш үчүн ушул жер көчкү активдеше турган мезгилде, ушу жаз мезгилинен июнь айынын бир 15-ине чейин активдешип болушкучакты дагы биз ошол жергиликтүү элдерден суранып дагы, эскертип дагы айтып, жок дегенде кооптуу ушул мезгилдерде убактылуу башка жактарга көчүп, тууган уруктарга же башка жерлерге көчүп турушун суранып атабыз да. Алардын иш алкагында мына министрлик тарабынан жер көчкүдөн кооптуу аймактар кездешкен айыл өкмөттөрдө ошол жакын жашаган жерлерде баягы чатырларды тигип, өзүнчө бир лагерлерди уюштуруп, ошол жерге жок дегенде келип, түнкүсүн келип ошол жерде түнүп, күндүзү да жер көчкүдөн кооптуу болсо көрүп калып же башка коопсуз жакка жылып кетип көчүп кеткен мүмкүн болот да. Түнкүсүн уктуп атканда мына өзүңүздөр билесиздер канча деген
адамдардын өмүрү кыйылып түнкүсүн катталгандыктан жер көчкү бул күтүүсүз келген экен. Ошол жерлерге түнөбөй башка коопсуз жерде тууган уруктарга же башка биз тигип койгон ошол чатырларга, лагерлерге барып түнөп өтүшүн суранып, эскертип да келип атабыз. Мына кечээ 8 майда Алай районундагы биздин министрдин ич сапарында ошол жердеги болгон ошол чатырлардан тигилген лагерлер боюнча жерлеринде таанышып көрүп келди. Ал маселе боюнча дагы элге түшүндүрүү иштерин министр өзү дагы түшүндүрүп бардыгын айтып, мисалы Алай районунун Гүлчү айыл өкмөтүндөгү Ташкороо айылындагы тигилген чатырларды дагы лагерлерди ошол жерде элдер менен жолугушуп, элдер түнкүсүн ал жерге келишип жатышып аткандыгын жана көпчүлүк элдер азыркы мезгилде баягы кооптуу жерден мал келдерин айдап жайлоого чыгышып кетип жашап ошол жерде иш-чаралар жүрүп атканы боюнча таанышып келди. Бирок будан башка дагы биз эми бул убактылуу эле көрүлө турган чараларда будан эсепке алып эле ошо колдон келсе ошол мамлекет тарабынан жардам жана акчалай жардам жер участокторун алган жарандарга дагы бир жолу эскертип да суранып да айтып кетет элек. Өз өмүрлөрүн тобокелдикке салбай ошол жерлерден биротоло эле көчүп кетип жер көчкүдөн коопсуздугунан кетүү боюнча биз өзүбүздүн сунуштарыбызды берет элек да. Эми биз мындан ары кээ бир жерлерде мына сот органдарына да кайрылып, соттордун чечимдери чыкса дагы ал чечимдер аткарылбай, ошо жергиликтүү баягы эми бунун бардыгы турмуш шартка байланыштуу элдер көчпөй көчүүлөрүн улантылып келүүдө да. Анан бул маселе боюнча дагы биздин министрлик тарабынан, биздин департамент банктары тарабынан азыркы күндө Азиялык өнүктүрүү банкы тарабынан ушул жер көчкү кооптуулуктарын тийгизген кесепеттерин азайтуу боюнча бир чоң долбоорлук иш-чаралар башталды. Азыркы күндө эл аралык эксперттер иштеп, ошол проекттин долбоордун техникалык, экономикалык негиздемесин түзүп берип атат. Бул жерде бул көпчүлүк эле эмнеге алып барат? Бул долбоордун негизги максаты эле ошол кооптуу жерде жашап аткан элдердин эми азыркы күндө биз көч деп көчпөй, ар кандай шарттар менен объективдүү, субъективдүү себептер менен көчпөй жаткандыгын эске алып туруп, ошол жерде мисалы ошол жер көчкүлөрдүн эгер мүмкүнчүлүк болсо өтө чоң эмес, баягы зыян келтире турган болсо, ошол жер көчкүлөрдү баягы турукташтыруу боюнча стабилизация деп коет, же баягы разгрузка дейт, ошол жерде баягы кооптуу массаны ташып кетип, ошол жерди зыянсыздандырып, кайра ошол жерде баягы адамдардын жашап аткан тиричилигинин шарттарын улантуу үчүн да ошол жерден көчпөсүн айласын кылып, ошо жер көчкүнүн кооптуулугун азайтуу боюнча иш-чаралар жүргүзүп атабыз да. Азыр Чоң рахмат. Бизге бөлүнүп берген убакыт акырындап соңуна чыгып баратыр. Ошондон акыркы суроону эске узатуу менен сизге жыйынтыктоочу сөздү дагы берейин. Турдубек мырзанын могу ушул өзгөчө кырдаал жанагы сел жүргөн аймактардагы көпчүлүк ушул жарандардын дагы бир көйгөйлөрүнүн бири бул ушул турак үйлөрүнүн камсыздандырбагандыгы деп ушул жергиликтүү бийлик өкүлдөрү көпчүлүк ушул адистерди дагы айтып атышпайбы? Эми эгерде алар ушул турак жайын камсыздандырбаган болсо, анда мындан кийинки кадамдар кандай болот? Аларга эмне жардам болушу мүмкүн дегендей жалпылап жыйынтыктап туруп кыскача жооп берсеңиз жакшы болот. Эми азыркы күндө мына өзүңүздөр билесиздер, 2017-жылдан баштап баягы табигый кырсыктардан жабыркагандар жана кооптуу аймактарда жашаганынан мамлекет тарабынан берилетилүүчү жеңилдетилген суудалар азыркы мезгилде токтотулган. Ар бир турак үй азыркы мезгилде табигый кырсыктан жана башка кырсыктардан дагы камсыздандырылышы керек эле. Азыркы мезгилде ушу биздин калктардын, элдин арасында камсыздандыруу иштери өтө начар жүргөндүктөн азыркы күндө баягы табигый кырсыктан жабыркаган көпчүлүк жарандар, мисалы Лейлек районунда да болуп кетти, ошол жарандар мамлекет тарабынан ошо камсыздандырылбаган үчүн жардам алынбай калып атат да. Ошон үчүн бул бүттүк жарандарды дагы ушул эфирден пайдаланып, кандай себеп болсо дагы ошо өздөрүнүн турак үйлөрүн табигый кырсыктардан камсыздандыруусу керектигин мындай сунуш кылып айтып кетет элек да. Эгер камсыздандырылган үй болсо, табигый кырсыктан жабыркаса, ал жерде мамлекет камсыздандыруу мамлекеттик орган тарабынан дагы эч кандай проблема жок, баягы өзүнүн мыйзам чегинде белгиленген тартипте бүт жардамдар берилет эле да. Чоң рахмат. Анда Нурлан мырза, сизге бир 15 секундтук кыска эркин микрофон берейин. Айта турган сөзүңүз болсо, андан программабызды жыйынтыктайлы. Рахмат. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына Ош шаарында өзгөчө абал алынып, өзгөчө кырдаал кирип, 11
майдан бери өзгөчө кырдаалда иштеп келатабыз. Ош шаарынын жаранды коргоонун башчысынын буйругу чыкты. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мен Ош шаарында жашаган тургундарга, Ош шаарына келе турган мыймандарга айтып кетет элем. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Ош шаарында мына пробкалар болуп, адамдар көп катталып, көп адамдар чыгып атат. Ош шаарында 8 блокпост бар. 8 блокпосттун ичинде Ички иштер башкармалыгы, медицинский служба, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери иш алып барып атат тынымсыз. Биз айтат элек, ушу Ош шаарынын тургундарына, Ош шаарынын жарандарына ушул расстоянияны сактап, 1,5 метр аралыкта сактап, Ош шаарына келгенде соода түйүндөргө, банктарга, аптекаларда жүргөндөрдө ошол расстоянияны сактап, ушу илдетти жуктуруп албаса экен деп айтып кетет элем. Чоң рахмат анда сиздерге атайын убактыңыздарды бөлүп, мына ушундай маанилүү жана маңыздуу маек куруп бергениңиздер үчүн ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Чоң рахмат. Ардактуу телегөрүүчүлөр, сиздер Ош ТВ телеканалынын эфиринде Эл сурасын көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышына назар салдыңыздар. Биз мына ушундай бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Эфир аркылуу амандыкта көрүшөлү.